Мамлекеттин чек аранын сакталышы үчүн биз Баткенге ар дайым өзгөчө көңүл бурууга милдеттүүбүз. 2 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткенге барды. Жапаров Баткен шаарында стадиондо эл менен жолугушканда чек ара, контрабанда, жумушсуздук маселелерине токтолду. Жолугушууга 2000ден ашык адам катышты. Ошондой эле өкмөт башчы Бакай айылына жакын Көк Таш, Аксай, таамдык каттамдагы жол курулуш иштери менен таанышып жатып, чек ара кызматын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берүү планы бардыгын билдирди. Мамлекеттин чек аранын сакталышы үчүн биз Баткенге ар дайым өзгөчө көңүл бурууга милдеттүүбүз. Жакын арада улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Өзбекстанга барып келди расмий сапары менен. Чек ара маселесин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы тынчтыкта, ынтымакта сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алабыз. Элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына чечилет сөзсүз түрдө. Мен бул боюнча Камчыбек Кыдыршаевичке тапшырдым. Мындан ары улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы комиссиянын башчысы болот. Сүйлөшүүлөрдү ушул адам жүргүзөт. Калган комиссиянын мүчөлөрүнүн бардыгы өзлөрү тандап алат. Мурдакы иштеп аткандар дагы арасына кирет. Биринчи Өзбекстан менен чечебиз буюрса, андан кийин Баткенге келип Тажикстан менен чечебиз. Буга кичине убакыт керек. Мен чек ара кызматын улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берем деп атам. Анткени бул биздин элдин жана мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бүгүн керек нерсе. Бул 2 кубтук каналды 2 кубтан 4 кубка чейин расширение кылып атабыз. Мурдагы 1,5 гектар жердин суу колго муктаждыгы жогорулайт. Биринчи декабрга полностью бүтүрөй Суу чыгарып бересиңер. Проблема болсо сразу айтасыңар. Биз башка жактан үнөмдү сокпагы Баткенге ушу суу боюнча, чек ара боюнча бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү ушундай бир кагыраган таш жерде жашап, ушу жерибизди сактап, ушуларга суу чыгарып, дыйканчылыкты улантып аткан ушу Баткендин элине чоң ыраазычылык билдирет. Элибиз мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө чиновниктер менен мамлекеттик кызматкерлердин коррупциясыз таза иштөөсүнө суусап турат. Ошондуктан бардык жетекчилерден бекем саясий эркти көрсөтүп, коррупция менен күрөшүп, таза иштеп, бизди карап турган элди баштап кетүүгө чакырам. Мен ушуга аттандым. Максатым Кыргызстанды коррупциядан арылтып, жакынкы келечекте анын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу.